Мен бүгін сіздермен сіздер чогултуп сіздерге билдирүү жасаганымдын бир гана себеби бар. Азыр биздин мамлекетте саясий оппоненттерине азыркы бийликтер куугунтук жасоо башталганын айтайын деп келдим. Түздөн түз куугунтук башталды. Бакиевтердин убагындагы куугунтук жасап, биринчи куугунтуктан баштаган, андан кийин коркутуу башталган, андан кийин кол бутун сындыра баштаган, алас келгенсен кийин уже өзүнүн оппоненттерин, саясий оппоненттерин өлтүрө баштаган, анын баарын билесиңер. Мына ошол процесстер, ошо тенденция түздөн түз азыркы бийликтер кайталай баштады. Мына мен үстүмө да куугунтуктар башталды. Мен жаңы түзүлгөн Таза Кыргызстан деген саясий партиянын лидери катары мага да ушундай куугунтук баштады. Жөндөн башталган жок. Анткени мен Кыргызстанда болуп аткан тез көрүнүштөргө көп сын пикирлеримди айтып жүрөм. Азыркы бийлик тарабынан Конституцияга өзгөртүү киргизебиз деген демилгелерин баарын тең булар атайын элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы деп элди алдап туруп өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жасап атканы, мен элге ак сөзүмдү айткандыгы үчүн куугунтук жасап атканын мен уже сезе баштадым. Мен уже 3-чү жолу куугунтукка душар болуп атам. Саясий куугунтукка 3-чү жолу душар болуп атам. Биринчиси 2006-жылдары душар болдум. 2006-2007 жылдары. Ошондо билесиздер, Бакиевдин режими убагында элдерди митингге чакырып алып туруп, түштүк түндүк болуп, билесиңер моерде миңдеген адамдар бир аянтка, миңдеген адамдар экинчи аянтка чогулуп алып туруп, элди бөлүп таштаган түздөн түз эле. Ошондо биздин офицерлердин чоң жыйыны болгондо мен ошондо айткам, коркутпагыла элди бөлбөгүлө, бул улуттук коопсуздукка эч дал келбеген туура эмес иштерди жасап атасыңар бийликтер. Коркутуп атасыңар чекистерди, могуларды кара, могуларды кама, могулар менен иште деп. Андай жумуш туура эмес, бул улуттук коопсуздуктун кызыкчылыгына жооп бербеген иштерди мажбурлап атасыңар. Эгерде кылбасаңар, бул деген чыккынчылык үчүн убагында өлтүрүлгөн деген коркутуулар менен коркутуп атасыңар. Мен сіздерден коркпойм, азыркы ГКМ жетекчисинен да коркпойм, мамлекет жетекчисинен да коркпойм деп ошондо айткам мен. Мен ошондо терроризмге каршы күрөшүү башкармасын жетектеп тургам. Мен ошондо экстремисттер менен, террористтер менен күрөшүп атып, эми ушу мен өзүм жетекчи менен коркуп иштешим керекпи? Эми мен ошондоки мамлекет жетекчисинен коркуп иштешим керекпи? Бул кандай деген? Биз 37-жыл келдиби деп туруп ошондо кат айтканымда, муну берден тез жоготуш керек деген максатта анда ал кезекте алардын алып учушу жанагындай бекемдейде кеч болчу 2006-2007 жылдары. Ошондо мени алып туруп Москвадагы СНГ КМШ деп коет, КМШ мамлекеттер топтун түзүлгөн терроризмге каршы борбор түзүлгөн. Ошо борборго жетекчисинин орун басары кылып туруп генерал полковник должностогу кызматка мени жөнөтүшкөн. Ал кезекте ошол жерде биздин Кыргызстанда бир генералдардын материалдары кеткен, ошол генералдарды дайындайбыз деп. Шашылыш түрдө ал генералдардын материалдарын мага аяктан алып келип, менин материалымды жөнөтүп, мен ошого аргасында мен ошого буйрук менен жөнөткөм. Мен аскер кызматында мен любой буйрукту аткарышым керек. Мына ошентип мен 3 жыл ошол жакта бияка жүрүп койгом, 3 жыл ошо Москвада жүргөм. Эмне алар мени ошо генерал алсын, генерал полковник алсын деп мени жөнөтүп деп атасыңарбы? Мага эч ким генерал берейин деген ой жок болчу. Акаев маганда мен 4 жыл генералдык кызматта отургам. Бербей коюшкан. Бакиев маганда 3 жылдан ашык генералский должността отурдум. Беришкен эмес. Эмне үчүн мен генералский орунга отурушат? Мен айткам аларга, эмне отурулду? Алып келбейсиңер, генерал бере турган кишилер отурушпайсыңар буга. Мен полковникмин да. Жок, сенсиз бер эч ким сендер аткара албайт бул жумушту. Анда аткарылбасаңар, законду аткарбайсыңар десем, аткарышпайт. Ошол кезде коррупция негизинде кээ жарым жыл иштебей туруп генералдар кандай болгон. Башка структураларда, менин структурамда да иштегендер жарым жыл иштебей туруп акча менен алгандар алар. Айтылып жүрөт элдин арасында. А мени айткандан коркушчу мага. Кээ адамдар ушундай намек кылып айтышты, маркум айтты бир кыймылдаса болот эле деген жеткичкендер болгон. Эмне деп кыймылдайм? Мен биринчиден кайдан акчаны алышым керек? Бир, экинчиден кайсы бетим менен, кайсы уятым менен ушу мен генерал сатып алышым керек мен? Кийин элдин астында бетим, кантип бетим менен элдин кантип карайм мен? Бала бакканымды кантип карайм мен? Өзүмдүн уятымдын астында кантип жүрөм мен ошол генерал сатып алып туруп, я. Деп туруп сөгүп кууп чыкканда, ошо менин позициямды көрүп туруп андан жолбой калган. Мына ошентип анан генералды алды. Булар баягы өзүңөр бу жерде качканда көрдүңөр беле? ОТРКнын редакциясы журналист айтпаган суроону алар кыйнап жазып туруп жөнөтүп туруп, мону бересиң деп. Ал бергиси келбесе дагы. Сиз бийликти сындап жүрөсүңөр, азыркы бийликти сындайсыз. Siz uşu birlikte olanızda sizin yıldızınız yanmadı öyle.
Генералды ушул бийликтин убагында албадыңыз беле? Эгерде Бакиевдин убагында боло турган ушинтип ачык сындайлап белеңиз дегендей суроону бербедиби? Мен азыр айтып бердим, Бакиевдин убагында сындаганда эмне болгонун айтып бердим силерге. Ошол кезде Бакиевдин күчү жетпей туруп мен деле жана окшоп сөөк сагымды кол бутумду сындырып туруп жөнөтпөк же болбосо жанагы өлтүрүп койгон саясий ишмерлерди кылып туруп мен деле акырын жайлап коюшу да мүмкүн болчу. Бирок алар жалгыз духу жетпеген ал күчкө келе элек мезгили болчу. Ошон үчүн мени эптеп бияктан жок болсун, менин биякта терс таасирим болбосун дегендей максатта мени Москвага айдап ийишкен. Мына азыр ошондой бир болгон. Экинчиси, мынакей бийликти мен экинчи жолу дуушар болгондо мына 2011-жылы президенттикке аттанган кезде өзүмдүн кандидатурамды президенттик талапкер катары койгондо менин атыма дагы бир куугунтук башталган. Ошондо ГКМнын башында Дүйшөбаев деген отурган. Билесиңер. Ошол жерде мен эмне деген даже жанагындай кичинекей бала, эч жок бала кылбай турган нерселерди кыла баштаган. Ошол жерде корпоратив турган мен сотуу телефонду өчүрө баштаган. Мен иштеп аткан кезде телефондон сөгүп, ашатып сүккөндөн кайрып кылчыда чыккан. Башын жууп тастайм дегенден кийин. Ушундай низиске чейин барышканда булар. Артыман аңдытып, күнү-түнү машина жүрүп, жана мына азыр Текебай айтып атпайбы, мен ишенем ага. Өмүрбек Текебай айтып атпайбы, мен артымда 4-5 машина жүрөт деп күнүгө. Мен ишенем ага. Анткени менин артыман да ошондой талапкерим койгондо 4 машина, 5 машина менин артымда да жүрүшкөн. Баарын билем кимдер койгон. Ал кезекте менин ГКМнын балдарынан койгондон коркушкан. Анткени ГКМнын балдары баары менин окуучуларым алардын баары. Менден жаш балдар, менин астымда иштеген балдардын баары тең алар. Алар андай жумушка барбайт, барса да мага айтып коет деп коркуп, Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин атынан аңдыттырган мени. Кылмышкерлерди аңдыттырган. Мен элге жолуккан жерим бар, кылмышкерлер отурган. Минтип коюп бияктагы пистолетин көрсөм деп улам костюм минтип ачып, жанагындай моундай сүрдү көздөр менен калып. Мен бирөөнүн корккан эмес, аз да коркпойм. Мына ошондо куугунтук башталган. Койгула десем болбойт, куугунтуктаган мени. Мени президенттикке койбойсуз деген. Отунбаеванын сөзү менен айттырган алар. Отунбаеваны айттырган алган. Отунбаев өкмөт мамилеси абдан жакшы болчу. Ал менин ишмердүүлүгүмдү жакшы билчү. Ошон үчүн мени кыстап отуруп келгенде коопсуздук кызматынын катчысына кылып туруп, сиз келбесеңиз болбойт, сиз керексиз, сиз токтотуп бериңиз ушун деп. Токтотуп бергенде тынчтык жол менен шайлоону өткөзүп бергенбиз да. Мен ошонун баарын мен жетектеп тургам. Бүт күч түзүмдөрдүн баарын мен аркылуу жасалганын баарын, мен ошонун баарын үстүнөн жетектеп тургам. Отунбаев менин күчүмдү да билген, менин билимимди да билген, менин тажрыйбамды да жакшы билген болчу. Бирок аны ошо Дүйшөбаевге окшогон. Дорбартып, бул сиз айтпасаңыз болбойт, катуу сүйлөшпөсөңүз болбойт. Бул аттанып барат, бул опасный бизге. Коркушуп ошол коррупционерлер коркушуп туруп, Отунбаевга айттырганга мажбур кылган алар да. Ошондо Отунбаев билбестен айтып алган мага. Бир да жолу экөөбүз сен деп сүйлөшпөгөн адам мага сизди президенттикке кое бербейбиз. Биздин командада башка киши бар. Сизди өткөзбөйбүз деп айтканга мажбур кылган аны. Сиздин акчаңыз жок, сиз президенттикке бара албайсыз деп айткан. Сизди эл тааныбайт деп айтып алган. Анан ошондо айтып алып турган аргументтерди айтып алып турган мен барам дегенден кийин анан чочуп кетип кайра Марат Муканович вы знаете деп кайра эметип кучактап эриткенге аракет кылып, мына ошо Дүйшөбаевдер ушундай кылган. Ошо кызым кылып, анан болбой кеткенде артыман жанагындай аңдуулар артыман тынчсамайлардын баары башталган. Мына эми 3-чү жолу мен азыр дуушар болуп атам. Мына азыр жаңы саясий партия, Таза Кыргызстан деген саясий партия түшкөндөн кийин булар коркуп кетишти. Азыр бул партиянын тегерегине жаштар, улгайган адамдар, биздин ветерандар чекистер, азыркы жанагы куралдуу күчтөрдө жүргөн афганисттер, баткендер, служить эткендер, бартын мен тегереме, биздин партиянын тегерене чогулуп баштаганын байкап, булар дагы чочуй баштады, дагы корко баштады булар. Ошол эки менин кылып аткан саясий ишмердүүлүгүмө жолтоо болуш үчүн, мага кызым көрсөтүү максатында мына иштеп аткан азыркы улуттук коопсуздук кызматында иштеп аткан менин бир тууган инимме дагы кетиребиз деген шылтоо менен мурда күнү азыр бизде ошо комитеттин алдында кызматкерлерди кайра даярдоо институту бар. Генерал Бакаев атындагы. Ошонун жетекчисин чакырып алып туруп, кысымга алып, орусча сөгүп, урушуп, истерикага түшүп, сен эмненен баарын чогулуп, кандай деген кызматкерлердин баарын чогултуп алгансың. Бирөөсү келип, сен орун басарың келип, тиги биздин шефти Атамбаевди убагында суракка алган экен. Ал сенин орун басарың отурат.
Аны мен алып келген емес, өзүң карап келип койгон экен. Азыр мына анын ордун кыскартып аны распоряжение чыгарып койбодуңар десе. Дагы бирөө отурбай ошо сенде иштеп, бөлүм башчысы болуп. Жана генерал Иманкуловдун иниси. Аны эмне карап отурасың? Аны кетир дейт. Жолдош председатель, мен кантип кетирем? Негизи жок. Ал иштеп аткан кишини мен кантип кетирем? Бул мыйзамга келбеген иш да. Кантип мен аны кетирем десе, кетиресиң. Агазы келип атып, моюн бизди сындап атса, күнгө сындап жүрсө, бийликти сындап атса, мени сындап атса, кантип ошол бизде иштейт, биздин комитетте деп иштеп. Кетиресиң дейт. А эмне негизде кетирем десе, менин буйругум сага негиз болот деп бир. Мен буйрук берип атам, вот ошону негиз кылып туруп кетиресиң деп бир. Бул деген өзүнүн кыянаттык менен өзүнүн кызматын пайдалануу деген бул кылмыш статьясына дал келет. Өзүнүн астында иштеп аткан, өз карагында иштеп аткан адамдарды мыйзамсыз иштерди жасатканга мажбурлап атат. Мына ушундай деген баа бериш керек. Мына ошол дилетант деп айтканым дал чыгып атпайбы? Эгерде дилетант болбосо ошо мыйзам бар экенин билиш керек да. Адамдын укугу деген бар экенин билиш керек да бул. Бүт баары мыйзам негизинде болуш керегин билиш керек да. Мына ушуга окшогон адамдар мынакей Бакиевдин убагында да ушундай башталган. Мен айтып берейин, Бакиевдин убагында 2006-жылы мына жанагы сын айткан адамдарды кубалай баштаган, андан кийин анча мынча күчүнө ишене алгандан кийин кол бутун сындыра баштаган, баш жүзүн жара баштаган. Андан кийин дагы күчүнө тола баштаганда уже саясий оппоненттерин уже конкретно өлтүрө баштаган. Садыркуловго окшогон, Павловго окшогон адамдардын баардыгын өлтүрө баштаган уже. Мына ошондон тенденция ушуга келе баштады. Мен дагы жолу кайталагым келет, орусчасында да айттым, азда кыргызчасында кайталагым келет. Мен эмеңдин укугун коргогону келген жокмун. Ал мага окшогон офицер, тың офицер, ишин жакшы билген офицер, эки жолу эң мыкты офицер деп табылган офицер, эң мыкты райондук деңгээлде жетекчи деп табылган офицер. Ал өзүнүн укугун билет, өзүнүн укугун өзү коргоп алат. Менден жакшы коргоп алат. Мен анын укугун коргогону келген жокмун. Мен азыркы бийликтин кылып аткан тенденциясын айтайын деп келдим силерге. Саясий оппоненттерине куугунтук баштаганын айтайын деп атам. Бүгүн куугунтукта баштады, эртең талкалай баштайт, бүт күнү күн алдына отравить этет. Кийин анан ар кандай сомнительный адамдар менен өзүнүн жашыруун адамдар менен аны өлтүрүүгө өтөт булар. Мына мурдагы бийликтерин кылып аткандарын монтук ачык айтпастан, алар кутуруп кеткенге чейин ачык айтып коркпой жүрүп, аягында кутуртуп алдык элек го. Мына булар дагы ачык айтпай кутуртуп баштадык. Мына туура кылат Эмирбек Текебаев. Бүт азыркы президенттин кылган иштерин, президент керек деп жүргөн адамдардын кемчиликтерин баарын бүт баарын айтып берип туура кылып атат. Мына айтып, чындыкты айтып атканда мына анын үстүнөн да куугунтук кылып атат. Мен аны байкап атам. Мен Текебаев менен бирде жолу жолукпаган адам катары айтып атам. Мен сыртынан гана билем аны, телевизордон билем, гезиттерден окуп атам. Бирде жолу кол кармашып аны менен чогуу отуруп көрбөгөн адам катары айтып атам. Анын үстүнөн да куугунтук кылып атат. Бул тенденция башталды. Бүгүн аны куугунтуп атат, бүгүн мени баштады. Эртең башка саясатчыларды куугунтуктай баштайт. Анткени негиз болду мына. Азыр жанагы айтып атпаймынбы? Конституцияга өзгөртүү киргизебиз деп алып, булар оюн жүргүзүп атат, саясий оюнду жүргүзө баштады. Булар эмне элдин кызыкчылыгы үчүн жасап атат, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жасап атат. Андай эмес. Булар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн. Булар жоопкерчиликтен коркуп, кийин жоопкерликти алабыз деп туруп өздөрүнүн бийлигин узартуу максатында Конституцияга өзгөртүү кире баштады. Эгерде булар алар каалайбы, азыркы бийликтер каалабайбы, уже башка доор келди, урматтуу туугандар. Урматтуу журналисттер, таптакыр башка доор келди. Жаңы адамдар келе турган, мамлекетти жаңы нукка сала турган, жаңыланып турган, тазаланып турган мезгил келди. Алардан бул зависит этпейт уже. Ошондон алар ошо жаңы адамдар келсе, жаңы бийликтер келсе, эл алардан талап кылат. Мореки түштүктө болгон улут аралык согушту ким уюштурду? Ошол болгонго ким жол берди? Эмне үчүн ошону болтурбай калды ошол кезде бийлик? Ошого жооп бериш керек булар. Экинчи жанагы банктагы болгон тоналган ячейкалар боюнча жооп бериш. Миллиондогон акчалардын баары кайда деп аны таптыртат. Батукова окшогон криминалдык авторитеттерди жанагындай ковровый дорожканы салып туруп торжественно узатып койгон үчүн аны да сурайт. Кимдин буйругу менен анын баары кетти деп туруп. Мына ошондон корккондугунан булар ошого жооп бергенин сезип тургандан кийин азыр эптеп бийлигин узартуунун максатында кылып атышат. Мына ошол экинин баарын мен ачык жазып чыкпадым. Интервьюлар берген ушунун баарын мен азыр кээ саясатчылар аз айтып атса мен аны жармай мурда айткан бүт баарын. Мына окулам, мен жазган интервьюнун баардыгы жазылып турат. Мына ошон үчүн мага азыр кызым көрсөтөбүз деп аракет кылып атат. Мен азыр айтып коетем. Урматтуу Сегизбаев, иним, сенин колуңан бок келбейт. Мени кыза албайсың. Сен сопляксың мага караганда. Сен дилетантсың. Тотот ала коркутканыңды. Эч кимди коркута албайсың сен мени.
Уялбай кетип калбайсың, ал жерде отурган менин чекистерим, менин коллегаларым барын жүгөтүп бүтүп берсиң. Жогорку окуу жайларды бүтүп келген, атайын ФСБнын академиясы бүтүп келген. Алтын медаль менен, кызыл диплом менен бүтүп келген балдарды мага кууп чыгарып берди. Ошондой тендер коло башталып бар. Сен деген саясий оппоненттердин туугандарысың, тааныштарысың, досусуң, кудасысың деген шылтоо менен бүт бааназыр мажбурлап колат бир. Кээ бирөөнү мажбурлап өзүнүн заявлениесин жаздырып алат бир. Мен өз ыктыярым менен кетип атам деп. Кээ бирөөнү кече окшоп туруп, накылым образом мыйзамды бузуп туруп, кетиресиң деп туруп, астында иштеп аткан жетекчилерди мыйзам бузганга мажбурлап бул. Кылмыштуу иш жасап атат бул. Өзүнүн кызматын кыянаттуу пайдалануу деген биздин кылмыш кодексинде жазылган беренени бузуп, ошо негизинде кылмыш жасап атат бул. Сегизбаев сен ошо кылмыштын негизинде сен жооп бересиң. Мен Олеке азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин башкы прокурорго кайрылып атам. Мен биздин президентке кайрылып атам. Ушундай адамдарды кантип кармап отурасыңар? Атайын кызматтын башында кантип кармап отурасыңар? Элден уялсаңар болот. Эл билбейт деп кантип ушуну жасап атасыңар я? Эл үчүн келдик деген адамдар ушундай жасайт беле я? Кетирбейсиңер бундайларды. Менин заявление, мана азыр кайтып атканды официальный заявление катары кабыл алгыңарды мен өтүнөм. Териштүү жүргүзгүлө. Муну жоопкерчиликке тарткыла Сегизбаевди кылган иши боюнча. Урматтуу туугандар, эгерде биз ушул эки унчукпай тура бере турган болсок, булар Бакиевге окшоп, мен жана айткандай азыр коркутууга өтөт. Азыр ушундай бизге кысым көрсөткөнгө өтөт. Кийин жана айткандай кол бутун тарткылап сындыра баштайт. Анан кээ бирөөнү өлтүрө баштайт. Мына ошо болбосун деп, мына ошондой болбосун деп, ошо тенденция болуп атат деп туруп мен сиздерге астыңарга чыгып айтайын деп атам. Дагы бир айтам, мен инимдин укугун коргону келген жок, өзүнүн укугун өзү коргоп алат. Рахмат. Сурооңуздар болсо мен жооп берем. Алыстан деле угам мен, айтып берсин. Отуруңар, ордуңарда деле айтып берин, мен угам. Я извиняюсь, кого мы трудовой... Трудовое гнездо Бакиев, Селектиит. Кто защищал? Я защищал? Откуда вы взяли такую информацию? Меня в Джалабаде не было тогда. Я в Москве был. В 9 году, да, это было? В 10 году, да? В 10 году в апреле же это было? Я в это время работал в Москве, я уже говорил, я в антицентре СНГ работал заместителем руководителя. Меня сюда пригласили в конце августа 2010 года в качестве секретаря Совбеза. Вы с кем-то, наверное, путаете, наверное. Вы еще все очень чистите из ГКНБ, потому что ваш Ничего не запрещено. Это не запрещено. Закон позволяет работать родственникам в одной структуре. А чем он отличается от меня? У него тоже свои гражданские права имеется. Он имеет право в этой государственной службе работать. Мы не по кумовству или незаконно его не зачисляли. Не я его принимал на работу. Принимали тогдашние руководители. Я совсем в области работал. Я тогда, по-моему, где-то работал и в Ваше, или в Джалабаде работал, когда его принимали на работу. Совсем другие люди принимали работу. Они, знаете, у нас принцип работы в комитете. Принимать людей не те, которые приходят с заявлением. Они сами ищут в обществе, среди молодых людей, самых грамотных, образованных, патриотичных, чистых людей ищут. Они проводят так называемый контрразведный поиск таких людей. И когда они находят этих людей, потом только они выходят с предложением к этим людям, с предложением, чтобы они работали у нас. До этой работы они проводят очень большую проверочную мероприятие проводят. Специальную проверку проводит. Даже этот будущий кандидат на работу, он об этом должен и может и не догадываться. Вот таким образом он попал в эту контору. Вы правильно задали вопрос насчет моей работы. Когда я подал в 2010 году, в 2011 году, когда я подал демонстративно в знак протеста проводимой политики нынешнего тогдашнего руководства государства и руководство ГКНБ, я подал только в отставку с должности, политической должности первого заместителя председателя ГКНБ и директора антитеррористического центра. Я не подавал заявление, чтобы меня отправили на пенсию, на увольнение из органов. Они, испугавшись
кыргызча макал бар эмес пе? Бөрк алса баш ала тургандай болуп туруп. Они, испугавшись, меня не только сняли с должности, а я требовал, чтобы меня сняли. Я не собирался с ними нести общую ответственность, хотя бы даже моральную ответственность с ними. Они, испугавшись, меня и отправили, вообще на пенсию отправили, уволили меня из органов. А согласно законодательству о статусе военнослужащих, они не имели права меня увольнять. Не то что генерала, полковника они не имели права, потому что полковник до 55 никто не имеет права увольнять. А генерал до 60 не могут увольнять. А мне тогда было 51 год. Они совершили противоправное действие. Я мог бы тогда восстановить в судебном порядке мои права. Но я из-за одного только я не стал судиться с ними. Из-за одного только аргумента я не хотел, чтобы общество хотя бы не подумало, что все это я затеял для того, чтобы торговаться с этой властью. Только из-за этого я не стал судиться. Но придет время, я потом восстановлю это правонарушение, я восстановлю свою честь и достоинство, я восстановлю незаконные действия этих властей. Придет время. Поэтому только я не сужусь, я только согласился, чтобы люди не подумали, что вот эти мои заявления, моя отставка была просто прикрытием для того, чтобы торговаться с этими людьми, с властью. И вот поэтому я тогда ушел. Эми bizde аттарын айтпайт, белгилүү ал, белгилүү мен курактагы абдан Болот Абдрахманов, ал белгилүү чекист, абдан тажрыйбасы жогору болгон, көп жылдан бери иштеген, уже жакында мына пенсияга чыккан болбой эле иштетип атышат, тажрыйбалуу чекист. Мына ошол эки агасындай, атасындай болгон кишини апарып сөгүп, кагып, жемелеп, кетир деп анан жанагындай кылмыштуу буйрук берип атпайбы? Билбейм ал, вообще бизди слушать эткен эмес ал. Бир күндө слушать эткен эмес атайын кызматта. Бир күндө иштеп көргөн эмес. Атайын кызмат жөнүндө билими да жок анын. Мына ошондой дилетанттар отуруп атпайбы? Кайдан билем аны, кандай звание? Может, эмедер агроном деген звание бардыр, может? Генерал аграрий деген. Мүмкүн болушу мүмкүн, билбейм аны. Бирок аскердик чини жок аныкы. Мен билгенден. Тапшыруу